Туугандар, акыркы учурларда жаш өспүрүм балдар эл жок жерлерде, талааларда же болбосо ушундай новостройкалардын кырларында жер чукуп жатканын көрүп каласыздарбы? Булар жерди жөндөн эле чукуган жок. Мындай жерлерде соц тармактар аркылуу жайылып жаткан синтетикалык наркотиктерди издеп берет. Нени издеп жүрөсүң? Эч ургенче жокму? Нени издеп жүрөсүң? Жокму? Нени издеп жүрөсүң? Туугандар, бул синтетикалык наркотик жаш өспүрүм балдардын арасында абдан жайылып жатат. Ай ата. Маскүнү. Бүгүнкү күндө дал ушул жаш өспүрүм балдарды ушул синтетикалык наркотик менен уулап жаткан Кыргызстандын 7 жараны кармалды. Сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы. Подозрительное преступление предусмотрено статьей 282, часть 3 Уголовного кодекса Республики, это незаконный оборот наркотических веществ особо крупном размере. Судим? Нет. Сколько уже работает? Урматтуу ата-энелер, сиздерден сурана кетчү нерсе, балдарыңыздар мектепке кетип атканда же болбосо мектептен келип атканда колундагы уюлдук телефонун кичине бир сыйра көңүл буруп карап коюңуздар. Сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы. Өткөн айда Кыргызстандын бокс боюнча чемпиону Рамзан Кадыров Баңгизат сатууга айыпталып кармалганы белгилүү болгон. Кийинчерээк интернетте анын тергөө абагында сабалы бабалы оор экендиги тууралуу бурмаланган маалыматтар таркай баштады. Жогоруда мушкердин кармалышынын чоо жайы жана анын ден соолугунун кескин начарлашынын себеби эмнеде экендигин тизмектеп беребиз. Биз менен болуңуздар. Социалдык тармактарда бокс боюнча Кыргызстандын 2 жолку чемпиону 18 жаштагы Рамзан Кадыровду атайын кызмат мыйзамсыз кармап кетти деген маалымат тараган. Көп өтпөй СИЗОдон Кадыров оор абалда улуттук госпиталга которулганы кабарланды. Айрым медиаларда ал сабалышы мүмкүн деген жалган маалыматтар чыга баштады. Эми фактылардан баштасак, былтыр 15 ноябрда УКМК Рамзан Кадыров баш болгон топтун кылмыштуу аракеттерине бөгөт койгон. Алар принцесса Дури аталышындагы баңгизат саткан топтун буйругун аткарып келишкен. Синтетикалык баңгизаттарды сатып шугулданган курьерлер кожоюндарын алдап кетсе, аларды уур токмокко алып коркутуп, карыздарын өндүрүп, аны өздөрү видеокамерага тартып алып, ошондой эле баңгизаттарды сатып жүргөн кылмыштуу топтун мүчөлөрүн коргоо менен алектенишкен. Мындан тышкары аталган топ мурда 1,5 килограмм синтетикалык баңгизат менен кармалган соттолуучу Ф.Д.нын жакындарын өлтүрөбүз деп коркутушкан. Как Рамзалу? Тиги жаган жок кайда? WhatsApp видео. Салам алейкум, жакшы. Жок, чалган жокпу? Номер күйүкпү ошол номер? Кандай кылабыз? Мен келгенде эле сиз белүү аны. Могу смс-каны жөнөтсөң, просто скопируй, ставь. Алло, эмесмин, мен ага чалгамда жазгам еще. Сен оставь телефон, Рамзан. Там тут на связь ушел. Азыр мен бартам. Барып бир байкап көрөйүнчү да. Кармалгандардын баары күнөөлөрүн мойнуна алып, Рамзан Кадыровго анын кылмыштуу аракеттерге активдүү катышкандыгы тууралуу көрсөтмө беришкен. 26 мартта тергөө абагында Кадыровдун абалы кескин начарлап улуттук госпиталга жөнөтүлгөн. Жазаларды аткаруу кызматы тергөө абагында жаткан адамды атайын сабады деген маалыматты дароо четке какты. Буга чейин кыйноолордун алдын алуу борборунун кызматкерлери да тергөө абагынын администрациясы жана медициналык кызматкерлери менен маек курушкан. Бирок анын сабалгандыгын тасыкташкан эмес. Ал эми дарыгерлер Рамзан Кадыров кан басымынын жогорулашына байланыштуу улуттук госпиталга жаткырылганын билдиришти. Текшерүү маалында денесине эч кандай зыян келтирилбегени медициналык журналдарда катталган.
Кадыров улуттук госпиталга түшкөндөн кийин дароо операция жасоо чечими кабыл алынган. Консультациянын жүрүшүнө бир катар диагноздор коюлган. Операция учурунда аристтердин корутундусу туура экени далилденген. Биз анын баш сөөгүн ачып караганда ириң чыкты. Рамзан Кадыров дарыламай жүрө берип, дарты өтүшүп кеткендигине ынандык. Эгер ал сабалганда теринин алдында кан уюп калмак. Рамзан Кадыровдун ден соолугунун кескин начарлашы өнөкөт гайморит оорусуна байланыштуу болгонун дарыгерлер тастыктады. Анын жыйынтыгы ириңдин топтолушу комага түшүүгө жеткирди. Эгер ал ур токмокко кабылса, мээсине кан куюлуп кетмек. Биз анын тепкиден улам жаракат алганын белгилерин көргөн жокпуз. Демек ал сабалган эмес. Анткени анда пайда болгон шишик же кызыл тактарды гайморит фронтит сыяктуу оорунун өрчүп кеткен формасындагы ириң пайда кылат. Эгер ал токмок жегенде анда анын башын операция кылганда кан чыкмак. Бирок биз ириңдин топтолуп калганына күбө болдук. Демек ал сабалган эмес. Буга чейин дарыланбай жүргөн, дарты өрчүп кеткен деп эсептейбиз. Азыркы учурда Рамзан Кадыровго 3 жолу операция жасалып, бирок абалы оор. Биз биринчи операцияда анын башында топтолгон ириңди тазаладык. Экинчиде лор врач менен кулагынын тушундагы ириңди алдык. Үчүнчү операцияда дагы бир жолу ириңден тазалоо операциясы жасалды. Белгилей кетсек, ал сабалган эмес. Денесинде эч кандай тыштан урулган сокку белгилери жок. Дагы бир ирет белгилей кетчү жагдай. 26 мартта Кадыров тергөө абагына киргизилгенде дарыгердин текшерүүсү учурунда ден соолугуна нааразы болгон эмес. Буга чейин ал дарыланбай жүрө бергендиктен өнөкөт оорусу күчөп, баш көңдөйүнө ириң топтолуп кеткен. Жыйынтыгында аянычтуу дартка чалдыкты. Номер 2 дал Руслан. Ne ikinci Ramzan. Video. Oldu, öçürü videonu.